Карызды төлөө туурасында кыямат күнү инсан карзын төлөбөгөн болсо, шейит болсо дагы күнөөсүнө жооп берет экен да. Карз бул өтө зарыл нерсе, себеби акылар эки түрлүү болот. Бир Аллахтын акысы, бир пенденин акысы. Алланын акысы деген намаз, зекет, орозо жана башка. Анда кемчилик кетирсек, Аллах Таала кечирип коюуга кудуреттүү, кечирип коет. Ал эми пенде болсо кечире албайт экен да. Эгер пенденин акысын алган болсок, ал өзү муктаж болгондуктан кыямат күнү сиз менен бизден ошол карызыбыздын же ошол акыбыздын төлөшүн, ошонун ордуна сооп беришин талап кылат экен да. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям баса белгилеп, бир адам Алла жолуна чыкса, шейит болсо, кайрадан Аллах Таала жан берсе, кайра шейит болсо, ошентип бир канча жолу кайталанса дагы бирөөнө карз болсо, ал инсан кечирилбейт дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу жаназа намазына турду. Анан сурады: "Мына араңарда күбөлөр барбы бул инсандын бирөөгө карз болгондугу туурасында, же болбосо кимдир бирөөгөрдүн акысы бул инсанда барбы? Эгерде бар болсо айткыла" деди. Аны эч кимиси айткан жок. Бул инсанда эч кимдин акысы жок дегенде пайгамбар алейхиссалам жаназа намазын окуду да. Андан кийин экинчи дагы жаназа келип калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошондо бул адамдын бир адамга бере турган акысы барбы дегенде, сахаба радиаллаху анхумдардын ичинен бирөөсү: "Ооба, бул инсандын бизге бересеси бар" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Андай болсо, бул кишинин жаназасын өзүңөр окугула, мен окуйм" деди. Анан жамааттан бирөө: "Эгерде мен анын акысын төлөсөм болобу?" дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Болот. Эгер жоопкерчиликке алсаң, анда мен жаназа намазын окуйм" деди. Демек, бул жерден карзы бар инсанга жаназа намазын пайгамбар алейхиссалам эмнеге окуудан баш тартты? Себеби карз жөнөкөй нерсе эмес экен. Ошондуктан эми кайсыл бир себептен зарылчылык болуп, бирөөдөн карз алган болсок, ошол карзды төлөй албай кыйналып жүрсөк, анын жол жобосу бар экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көргөзүп кеткен. Дуалар бар, амалдар бар. Аны кылсаңыз, Аллах Таала сизди ошол карздан кутултат. Абу Ваил рахматуллахи алейхи айтат: Али радиаллаху анхунун бир мукатаб кулу бар болчу. Мукатаб дегени мурдагы заманда кул болгон, анан кожоюн менен кул кеңешет да. Эгерде сен бир айдын ичинде же жарым жылдын, бир жылдын деп бир мөөнөтү белгилейт, паланча акча мага берсең, мен сени азат кылам дейт. Эгерде ошол белгиленген мөөнөткө чейин тыйынды берсе, анда ал азат болуп кетет да. Эгерде бербей калса, анда кайра эле кул болуп калат. Али радиаллаху анхунун бир мукатаб кулу бар эле. Анан бир канча акчаны белгилеген жана мөөнөттү дагы: "Эгер сен ушул мөөнөткө чейин берсең, анда мен сени азат кылам" деген. Анан кул келди дагы мындай деп айтып жатат: "Мен өзүмдүн жанагы бере турган курумду төлөй албай калдым. Убакыт жетти мөөнөт, бирок мен төлөп бүткөн жокмун. Ошондуктан сиз мага жардам бербейсизби?" деп сурады да. Али радиаллаху анху айтат: "Макул, мен сага жардам берейин. Мен сага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үйрөткөн дуалар бар, ошол дуаларды үйрөтөм. Ошондо сен өзүңдүн мойнундагы карздан кутуласың. Сийир деген тоо бар. Ошол тоочолук сенин карзың болсо дагы, көп болсо дагы, Алла субханаху ва таала сага ошол карзды төлөгөнгө мүмкүнчүлүк берет." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал бул дуа деп айтты: "Аллахумма кфини би халалика ан харамик ва агнини би фадлика амман сивак." О Аллахым, сен мага адал рызкыны берип, арам рызкыдан сактай көр. Жана өзүңдүн артыкчылыгың менен мени сенден башкалардан муктажсыз кыл деген дуа да. Эгер сен ушул дуаны окуй турган болсоң, Сийир деген тоо бул Йемен шаарында жайгашкан, өтө чоң тоо. Ошончолук карз болуп кетсең дагы элдерге, Алла субханаху ва таала ушул дуаны окуганын себебинен сени карздардан кутултат дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге мына карздан кутулуунун дуасын үйрөтүп кетти. Абу Саид Худри сахаба айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү мешитке кирди эле. Ансорлук бир инсан мешитте отурган экен. Аты Абу Умама. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям анын абалын көрүп туруп: "О Абу Умама, мали арака жалисан фил масжид фи гайри вакти сала."
намаз учурунан башка учурда олтурасың. Азыр намаз учур эмес, бирок мешитте олтуруп калтырсың. Кайсыл бир себептен олтурсаң керек деп сыртындагы баягы кыжалачылык байкалды да. Анан ал инсан айтат: "Хумумун лазиматни ва дуюнун я Расулаллах". О Аллахтын элчиси, мени кам күйүттөр курчап алды. Жана көптөгөн карыздарым бар, элдерге бересилерим бар. Мына ошол нерсе мени намаздан башка учурда мешитке алып келди, жана жүрөгүмдү кыжалат кылып жатат дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Умама сахабага: "Афала уаллимука каламан иза култаху азхаба Аллаху хаммак ва када анка дайнак". Мен сага бир сөздү үйрөтөйүнбү? Эгер ал сөздү айтсаң, ал дуаны айтсаң, Аллах Таала сенин кам күйүтүңдү кетирет, жана карзыңды төлөп берет деди. Сүйүнүп кетти Абу Умама сахаба. "Култу бала я Расулаллах", албетте сөзсүз айтыңыз, бул мага өтө керек деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Кул иза асбахта ва иза амсайта", таңда жана кечте, "Аллахумма инни аузу бика минал хамми вал хузн", о Аллахым, мен сенден жардам сурайм. Мен сенден кам күйүттөн куткарышты сурайм дейт. Хам жана хузн деген арабча сөздөр, алардын айырмачылыктарын көпчүлүк алдымдар айтат. Хам деген учурда сизге түшкөн бир кыжалачылык кетпей жатат да. Хузн деген кайсыл бир кыжалачылык алдыңызда турат. Келечектечи. Мына ошентип мени кыжалат кылып турган нерседен мени сактагын, жардам берген. Ва аузу бика минал аззи вал касал. Жана бир нерсени кылам деп кыла албай калуудан, бир нерсени адам баласы кылайын дейт, кээде алы жетпейт да, кыла албай коет такыр эле. Жана жалкоолук кылуудан мен сенден пана тилейм. Ва аузу бика минал жубни вал бухул. Мен сенден сараңдыктан жана коркоктуктан пана тилейм. Сараңдык, коркоктук адамды көп нерседен тосуп коет да. Ошол сараңдыктан дагы мени сакта, жана коркоктуктан мени сакта. Ва аузу бика мин галабати дайн ва кахри риджал. Жана менин карыздарымдын көп болуп кетишинен, жана аларды доолап адамдардын келишинен мени сактагын деди. Ушул дуаны сен окусаң, Аллах Таала сенин кам күйүтүңдү кетирет. Qala fa fa'altu zalika fa azhaba Allahu hammi wa qada anni dayni. Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын осиятын амал кылдым. Ошол дуаны окуп баштаганда Аллах Таала менин кам күйүтүмдүн бардыгын кетирди, жана карыздарымдын бардыгын Аллах Таала төлөттү дейт. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Абу Умама радиаллаху анхуга карыздан кутулуунун дуасын үйрөттү. Ошондой эле Муаз бин Жабал радиаллаху анху мындай дейт: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү Муаз бин Жабалды таппай калыптыр да. Каякта Муаз бин Жабал деп издеп калды. Фаламма салла Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ата Муазан. Ана намаз окуп бүткөндөн кийин издеп Муаз радиаллаху анху тапты. Факале я Муаз мали ла марака. Муаз, кайдасың сен? Көрүнбөйсүң го, мен сени издеп таппай жатам. Ошондо Муаз радиаллаху анху айтат: "Я Расулаллах, ли яхудийин инди уқия мин тибир." Бир жөөткө бере турган карзым бар эле. Мына ошол себептен мен көрүнбөй калдым. Фахарашту илайка фахаба сани анк. Мен сизге жолугайын деп алдыңыздан чыктым эле, бирок жана жөөттү көрүп калып, карзы сурабасын деп кайра кайтып кеттим дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "О Муаз, ала уаллимука дуаан тад'у бихи." Бир дуа үйрөтөйүнбү? Ошол дуаны сен кыласың, Аллах Таала сенин карзыңды кутултат дейт. "Лау кана алейка мин ад-дайн мислу сабир аддаху Аллаху анк." Собир аттуу Йемендеги шаарчалык күнөн карзың болсо дагы Аллах Таала сени кутултат карыздан. "Фад'уллаха я Муаз", анда кел эмесе мындай дуа кыл: "Аллахумма маликал мулк", Аллахым, сен бүткүл падышачылыктын ээсисиң. "Тутил мулка ман таша ва танзи'ул мулка мимман таша", сен падышачылыкты каалаганыңа бересиң, мүлктү, байлыкты. Кимден кааласаң алып саласың. "Ва ту'иззу ман таша ва тузиллу ман таша", кимге кааласаң сыйырмат бересиң, кимге кааласаң кордойсуң. "Биядикал хайр иннака ала кулли шайин кадир", Аллахым, бардык жакшылык сенин колуңда, ар бир нерсеге кудуреттүүсүң. "Тулижул лайла фин нахар ва тулижун нахара фил лайл", сен күндү түнгө, түндү күнгө алмаштырасың. "Ва тухрижул хайя минал майит ва тухрижул майита минал хай", тирүүдөн өлүктү жана өлүктөн тирүүнү чыгарасың. "Ва тарзуку ман ташау бигайри хисаб", каалаган пендеңе эсеп кысапсыз рызкы бересиң. "Рахмана дунья
vel ahira ve rahimahuma. Dünya jana ahiretin meyrimdisi. Tu'ti minhuma man tasha ve temna'u man tasha. Sen dünya jana ahirette kimge kalasan beresin, kimge kalasan berбей de koyuyorsun. Sen meni muhtaçsız kılgın başkalardan degen duanı okugun dedi. Bul dagı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üretken duası bul sabir degen toğçoluk dep ekinci jolu kelip atat. Demek dualardan dagı türlörü köp. Kaysil dua eğer de sizge jеңил bolsa, kaysil duanı okuy alsanız okuңuz. Eğer bardyk dualarda okuy alsanız anda nurdun üstüne nur. Anas bin Malik Peygamber aleyhisselam'dan bagıp algan ulu ele. Oşol sahaba aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radiyallahu anhu'a men sağa dua üreteyim. Eğer de Uhud tosunçalı karzın bolsa dagı Allah Teala seni oşol karzdan kutkartat. Ey Muaz, sen Malikel Mulk degen sözdü ayt. Malikel Mulk degen sözdü aytı menen birge. Rahmanad dunya vel ahiret tu'tihima man tasha ve temna'u minhuma man tasha degen duanı oku. Allah subhanahu ve taala seni Uhud tosunday çoğun karzdan, çoğun baleden Allah Teala seni kutkarat dedi. Bir ança dualar aytıldı. Oşol dualarda eğer okusak Allah subhanahu ve taala bizni karzdan kutuluğa jardam beret eken. Anan bir ustaz özünün sabagında ellerge men sizlerge bir amalды үйрөтөйүнбү? Эгер ошол амалды кыла турган болсоңор, канчалык байлыгыңар, бийлигиңер, канчалык карз болсоң дагы бирөөлөргө Аллах Таала сени ошол карздардан куткартат. Мен силерге ошол амалды үйрөтөйүнбү дегенде жамааттын баардыгы үйрөтүңүз дешти. Ошондо баягы алым киши Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaçan dastorkonga oturganda kolun жууйт эле. Бүткүл пайгамбарлардын сүннөтү колду жууп туруп, аны арчып астан чүпөрөктөргө мына ошол бир аз турсаңыз курап калат. Мына ошол сүннөткө амал кылсаңыз, Аллах Таала сизди бүт жакырчылыктан, кедейчиликтен, кыжалачылыктан Аллах Таала сизди куткарат деп айтыптыр да. Анан жанагы инсан ушул сөзгө амал кылып, үйүнө барып сүйүнгөн бойдон аялына, бала чакасына, үй бүлөсүнө айтып, мына бүгүндөн баштап дасторконго отурганда сүннөткө амал кылабыз дейт. Жанагы инсан айтат, 300 алтын акчам бар болчу дейт. Бирөөгө бере турган бересем бар болчу, 300 алтын акчаны төлөгөнгө ниетим дагы жок эле дейт. Неге дегенде аны төлөш мүмкүн эмес. Өмүр бою иштесем да мен аны таба албайт болчумун дейт. Анан жанагы Пайгамбар алейхиссаламдын сүннөтүнө амал кылып, колумду жууп, ар бир чай ичкен сайын колумду жууп, үй бүлөс менен чоң амал кылдык. Bir kança жылга, айга жетпей, bir kança күндө эле Аллах Таала мени бардык кедейчиликтен жана карздан куткарып койду дейт да. Bir kança амалдар бар. Мына ошол амалдарды кылуу менен сиз менен биз Аллах Тааладан жардам сурайт экенбиз да. Аллах Таала бардыгыбызды эч кимге карз кылбай, эгер карз болсок бирөөгө ошол карздардан кутулуп, аман эсен алардын акысын бергенге мүмкүнчүлүк берсин. Себеби хадисте келет, ким бирөөдөн карз алса, берем деген ниетти алса, Аллах Таала жардам берет экен. Эгер бербейм деген ниетти алса, ал кийин аракет кылса дагы бере албай калат экен да. Аллах Таала бардыгыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Бир рахматке я архамар рахим.